кутман күнүңүздөр менен ардактуу достор, сиздер менен кайрадан бүгүн ободо куттуу колом доктурусун амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Ардактуу угармандар, биз бүгүн сиздер менен биргеликте ой жүгүртүп, анан кийин дагы да коомубуздагы энелерге өзгөчө күч кубат бериш үчүн бүгүн Мээрим айымды студиябызга чакырып отурабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Келгениме да кубанычтамын. Өзүңүз жөнүндө бир аз угармандарга айта кетпейсизби? Менин атым Мээрим. Мени өзгөчө эне деп атап койсо болот. Анткени менин балам 4 жашта, ал Даун синдрому менен төрөлгөн. Ошондуктан ошол баламдын өзгөчө жолу менен анын артынан өзгөчө эне болуп аталып калгам. Негизи бул балам төрөлгөнчө өзүмдүн кесибимди аркалачумун. Ар жерде иштеп дегендейчи. Анан ошол төрөлгөндөн кийин негизи өзгөчө энелер иштеген бир аз мүмкүнсүз болуп калат экен. Анткени баягы кичинекей кезинде көп реабилитацияларга алып барып атып, сабактарына алып барып атып жетишпейсиң деле иштегени. Анан азыр ошо көптөгөн сабактар бар да, ошо алып барып атып эле азырынча ошо баламды бутка тургузуунун жолундамын. Анан кийин ушул жолдун башталышында диагноз жөнүндө укканыңызда качан билдиңиз эле жана кандай сезимдер болду эле? Негизи Даун синдрому эзелден эле болуп келаткан диагноздордун бири. Бул кечээ эле, мисалы үчүн, жобосо ковидтен кийин пайда болгон диагноз эмес да. Ал жөнүндө тарыхта да жазылган. Даун синдрому биз, мисалы үчүн, чет өлкөлөрдө бала кош бойлуу кезинде эле эне атайын анализдер аркылуу билсе болот экен. Тилекке каршы мен ошол анализдерди да бергем, бардыгы сонун чыккан. Баягы Доплер, УЗИ деп коет го, андан да өткөнбүз 2-3 жолу. 28 жаштан кийин ошентип эмететкен да. Анан баарын текшерилгенде деле аябай сонун болчу. Прям докторлор аябай сонун здоровый ребенок деп коет го. Ошентип айткандан биз жолдошум экөөбүз жыргап эле төрөлгөндөн кийин анан баягы төрөт үйүндө кечинде төрөлдү. Төрөлгөндөн кийин ошол бир чети жакшы ойлой го, кээ бир энелерге ошо төрөлгөндөн кийин эле баягы эне ошол төрөт столунда жатканда эле айтып коюшат экен да. Анан баягы аябай адреналин болуп, мындай кандай деп айтсак, аябай аярлуу убагында айтуу дагы оор болот го. Меники болсо ошол убакта айтышкан жок. Эртең менен неонатолог эже дагы аябай мындай улгайган, акылман эже экен, келип анан мен сени коркуткум келген жок, бирок сенин балаңда Даун синдромуна шектенүү бар деп айтты. Анан ошентип айткан эле, канчалык мындай жумшартып айтса деле аябай катуу тийди. Ал ар бир энеге өзгөчө биринчи жолу эне болуп атсаң, күткөн балаң болсо аябай катуу тиет экен. Буга чейин Даун синдрому боюнча биздин тааныштарыбыз бар болчу. Жакшы тааныштар, алар аябай мындай көрүп жүрчүмүн да. Баары бир деле аларды эстедим, бирок маалыматым анчалык жок болгондуктан Google'дан издеп баштадым маалыматтарды. Ал жерде аябай кээде коркунучтуу маалыматтар дагы бар да. Анан ошолорду карап алып, андан беш бетер оор болуп, жолдошума чалып, аябай чоң мындай стресс болдук да. Анан негизи ошо кариотип деген тест бар. Ошол кариотипти бергенде баягы баланын канынан ошол чынында эле Даун синдромубу же болбосо эмеспи билесиң да. Доктор дагы бер ошол тестти деп айтты. Анан биз бербей жүрдүк. Анткени ошо бербей 4 айына чейин берген жокпуз. Анан минтип карап коебуз, мурду кичинекей экен. Анан балким жөн эле кичинекей, мен деле мурдум кичинекей деген сыяктуучу. Бул жолдон бардык эле ата энелер өтөт да, ошондойчу. Анан бирок ошол бергичекти аябай чоң стрессте болдук да. Анткени ошол ойлойсуң да, мындай кечке, эртеден кечке сыйынып болбой калса экен, жөнөкөй эле 46 хромосома болсо экен, кадимкидей эле бала болсо экен деген сыяктуу Кудайдан тиленип, ыйлап, сыктап, ошентип атып 4 ай өттү. Анан кой мындай болбойт дедик дагы. Анан бардык. Баргандан кийин анан 2 жумадан кийин эмеси чыгат да, жыйынтыгы чыгат. Анан бүткөн чынында эле Даун синдрому экен балабыз деп. Анан ошондон кийин баягы психологияда айтып коет го, биринчи отрицание да, кабыл четке кагуу. Ошол бардык этаптардан өтүп баштадык.
башында. Өзүбүз дагы жабылдык үй бүлө катары, башка эч ким менен сүйлөшпөй, анткени көп адамдар түшүнбөйт го депчи. Анан ошол учурда бизге аябай жакшы жардам берген ошол жана мен билген үй бүлө. Ошолорго дароо жыйынты чыгаар менен биз аларга чалдык. Анан ошолор айтып берип, алар бардык консультация, кеп кеңеш, бардык нерсенин баарын бизге үйрөтүштү да. Анан ошол бизге мындай колдоо болду, биз жалгыз эмеспиз дегенчи. Анан кийин ошол алгачкы күндөрдө, алгачкы айларда эң эле кыйын нерсе эмне болду эне катары? Негизи биз кыргыз коомунда жашап аткандан кийин баягы эле эл эмне дейт дегенди ойлойт экенсиң да. Эл эмне дейт дегенде баягы биринчи небере болчу менин кайнатам үчүнчү. Анан кайнатама айтуур болду бизгечи. Анан баягы биринчи сен ошол эң кыйыны ошол диагноз жөнүндө же болбосо балаңдын келечеги жөнүндө бүдөмүк болгон үчүн сен билбейсиң. Неопределенность деп койго, белгисиздик, ошол нерсе кыйын болот экен. Сен анткени ошо белгисиздиктин айынан көп нерсени апыртып алат экенсиң да, ойлопчу. Баягы мен мисалы үчүн ошо биз филармониянын жанында жашачубуз, анан баламды коляскага салып алып ары бери сүйрөгөндө башында кабыл алуу учуру процесси оор болот экен. Анан ошол учурда тиги башка балдар деле карап экөө мындай мектеп жаныбызда болчу. Анан 2-3 бала согушуп атса деле менин балам ушулардай болуп согуша албайт да эми деген сыяктуучу. Же болбосо коляска менен кетип баратсаң, элдин баары эле сенин балаңды карай бергендей да, ушундай. Анан ошол нерсе ошо кабыл алуу учурунда оор болду да. Анан эми убакыт негизи айыктырат да. Анан ошол бардык эле ата энелер үчүн ошо кабыл алуу процесси бир аз оор болот го деп ойлойм. Ошо башында кабыл алуу процессинде чыгуу жолу кандай болду анда? Ошол учурду, ошол орусча айтканда периодду басып өтүү, же болбосо эмне жардам берди же ким жардам берди? Негизи биз ишенген адамдарбыз. Анан ошондуктан эң биринчи учурда канчалык ошол учурда мындай ойлойсуң да, биз тамеки чекпейбиз, арак ичпейбиз, дайыма мындай Кудайдын жолунда жүргөн адамдар болчубуз кичинекей кезибизден бери. Анан мен баягы боюмда болгонго чейин дагы ошол учурда да баардык тесттерди берип, баардык анализдерди кылып, керектүү витаминдерди ичип, туура тамактанып, мен бир да кофе ичкен эмесмин, же бир дагы таттуу жеген эмесмин, камыр тамак жечү эмесмин да. Баардыгын мындай ордорду менен кылгандан кийин дагы ушундай болгону биз үчүн чоң бир эмне деп айтсак, Кудайга бир таарыныч болду. Бирок баардык нерсе кандай гана жашообузда оор нерсе болбосун, баардык нерсе Кудайдын уруксаты менен гана болоорун билчүбүз. Жана эгер ушул нерсени Кудай уруксат берсе, демек анын өзүнүн планы жана чоң бир сүрөт, картинасы бар экенин, ошол нерсе бизге жардам берди да. Анткени кабыл алуу процесси эң биринчи учурда бизге бир аз балким жеңил болушу мүмкүн. Анткени бул дүйнө билесиз 70-80 жыл жашайбызбы, бирок бул дүйнөдө да кийинки дүйнө бар экенин билебиз. Ошондуктан макул, эгер ушул аркылуу ушул Кудайдын планы болсо, биз макулбуз дедик. Бирок ошол эле учурда биз Кудайга кайра келүү кыйын болду да. Анткени биз ошондой учурлар болгон. Тиги жолдошум экөөбүз улам эметип кабыл алдык деп коебуз, анан кучакташып ыйлап, анан эмне үчүн ушундай болуп калды депчи. Ушундай суроолор көп болду да. Анан эмне үчүн депчи. Анан бирок баардык нерсе Кудайдын уруксатысыз эч нерсе болбойт дегендиктен ошол бизге биринчи учурда жардам берди. Экинчиден жана үй бүлө биз мындай сыйлаган жакшы үй бүлө. Ал үй бүлөдө кызы синдром Дауна менен канча ошол кезде 10-12 жашта болчу. Анан кийин дагы баланы багып алышкан да. Ошо Даун синдрому менен төрөлгөн дагы бир баланы өзү багып алышкан. Алар көп нерсени үйрөтүштү. Анан баягы сен эгер жаныңда адам болуп, ошол эле жолду өткөн болуп анан көрсөтсө, сен дагы анчалык деле ал балдарга деле карап, чоңойгон балдарды көрүпчү, анчалык деле кыйын эмес окшойт деп ойлоп каласың да. Ошол балким жеңилирээк болду деп ойлойм да биз үчүн. Ооба, эң биринчиси
ошол чындыкты кабыл алуу, Кудай бекеринен берген жок, Кудай баарын жакшылыкка айландыра алат деген. Экинчиси болсо, эгерде ошол учурда колдоо көрсөткөн үй бүлөлөр болсо, бул аябай чоң колдоо болот экен мындай ата-энелерге. Эми балаңыз жөнүндө, анын мүнөзү жөнүндө айтып берсеңиз. Азыр төрткө чыгып калды да, кылыктары, мүнөзү дегендей бар. Даун синдрому балдардын баары эле бир аз кечирээк өнүгүшөт да. Кадимкидей нейротиптүү балдарга салыштырмалуу. Анан биз анын күлгөнүн аябай күткөнбүз. Күлүп качан баштайт, качан. Биз да биринчи балалуу болдук. Анан балдар кантип өнүгүшөт, кандай да турат билбейбиз да. Анан жолдошум экөөбүз ушу качан күлөт болкен депчи. Анан азыр дагы толтура видеолорду тартып алганбыз. Бардык эле ата-энелер ушуну болсо керек. Анан баягы 2-3 айында күлүп баштады. Анан оозу жыйылбай калды да. Азыркыга чейин оозу жыйылбаган бала. Аябай көп күлөт, жашоодо бактылуу. Жана ошол албетте азыр бала 4 жашта, кийин дагы бактылуу болсо экен деп тилейбиз. Үй бүлөбүздүн сүрөттөрүн, видеолорун көрүп, анан чогуу отурганда аябай жакшы көрөт. Үй бүлөнүн ынтымагын жакшы көрөт. Анан отурганда жакшы көргөн адамдар менен кучакташат, өбүшөт. Эч бир зыяны жок да. Анан сөздөрү бар. Айта кетейин, кээ бирлер эгер Даун синдрому балдардын булчуңдары бир аз бош болгондуктан алар кечирээк сүйлөшөт, кечирээк басышат да. Бирок биздин бала 2 жашта башка балдар басып баштаса, ал даже 4кө чыкты, эми араң басып атат да. Бизге бир аз мындай исключение болуп калды ал жагы. Анткени ар кандай ошол жанагы ар кайсы немеге тебеткен да. Кээ бир жерлери, мисалы үчүн бирөөнүн жүрөк кемтиги болуп калат, кээ бирлеринчи. Анан биздики ошо басуусу кеч болуп, вестибулярдык аппараты бир аз мындай слабый деп коелу. Анан азыр болсо күндө башка балдар менен мындай өзү сүйлөшкөн билбесе дагы аябай коммуникация кылат. Көп нерсени, бир нерселерин берет, бөлүшөт, алар менен аларды туурайт. Анан ошондуктан дагы бир жарым күнгө бала бакчага берели деп атабыз. Анткени жакшы ойнойт да башкалар менен. Аябай эмнени билсе, мисалы үчүн учурашат, жолдон кетип бараткан адамдар менен деле аларга күлөт, алар менен саламдашат, баарына сүйүү тартуулайт, үйдө ырдаганы бийлегенди жакшы көрөт, өзүнүн тилинде сүйлөй берет. Ушундай бала да аябай жүрөгүң элжиреп кете берет. Ооба, албетте. Анан бул өзгөчө бала менен сизди адам катары кандай жакка өзгөрттү? Бул тажрыйба. Ооба, жакшы суроо экен. Анткени мени дагы, жолдошумду дагы бул нерсе өзгөрттү го дейм, түп тамырынан бери. Анткени биз мурда кайсы бир нерселерди идеалдуу же болбосо жеткилең деп кабыл алсак, балабыз төрөлгөндөн кийин бул дүйнөнүн өзү жеткилең эмес экенин түшүндүк да. Анан бизге сабырдуулукту үйрөттү. Анткени көндүмдү үйрөтүш үчүн көп нерсени, көп убакытты талап кылат да. Мисалы үчүн жөнөкөй нейротиптүү балдарга бир көрсөтүп койсоң же 2 көрсөтүп койсоң алар үйрөнүп алышат экен да. Бизге болсо кээде жарым жыл же 2 жыл калышы мүмкүн. Бардык эле көндүмдөр анчалык көп убакыт талап кылбайт, бирок ошол эле учурда кайсы бир нерсени кечке айтыш керек болот, кечке көрсөтүш керек болот, ал үйрөнүш үчүнчү. Бул дагы кайсы бир деңгээлде бизге кичинекей эле балким ар бир сөзү үчүн биз сүйүнөбүз да. Мисалы үчүн нейротиптүү ата-энелер көнүп калышканда сүйлөйт, англисче сүйлөп атат менин балам, орусча сүйлөп атат, кыргызча сүйлөп атат. Ал нормалдуу эле көрүнүш да. Биз үчүн бул чоң кубаныч да. Жаңы сөз болсо, муну айтты, тигини айтты депчи. Бул дагы бир нерсе, бул кичинекей нерселерге сүйүнүү деп айталы да. Жөнөкөй кичинекей күнүмдүк нерселерге сүйүнүүнү көнүп баштады. Анан дагы ошол көндүмдөрдү үйрөтүү же болбосо бала менен машыгуу ар кандай көп убакытты талап кылат, көп күчтү талап кылат деп калдыңыз. Ошол учурда балким мындай колду түшүрүп койгон ата-энелер болот чыгар. Же болбосо ошондой бир убакыт таппай калган учурларда сиздер каяктан күч алып, кантип кайрадан күч топтоп ошол нерсеге умтуласыздар, же сиздер дайыма мындай шыктанып алып барып өнүгүп өсүш үчүн убактыңыздарды бөлүп жүрөсүздөрбү? Рахмат. Биз эми Инстаграмда бөлүшүп турам, кээ бирлер айтып калыр, өзгөчө жаңы Даун синдромдуу бала
болгондор жазып калышат да, анан мен силердин сторисиңарды, анан инстаграмыңарды карап, мындай балдар менен жашоо анча деле кыйын эмес экен деп ойлоп калам деп көп жазышат да энелерчи жаңы. Анан айта турган нерсе, ооба мен инстаграмга атайын максаттуу түрдө публикацияларды кылып, атайын баламды көрсөтөм, анткени негизи ошол коомдо синдром Дауна, ошо Даун синдрому боюнча бар балдарга, негизи эле кишилерге кыргыз коомунун мамилеси өзгөрсүн деген максатта биз ошо үй бүлөбүз менен чечип атайын ошо Асланды көрсөтөбүз да. Бирок Асланды көрсөтүп атканда бул аябай өнүккөн бала деген мааниде эмес да. Анан ошол эгер негизи эле жашоо баарыбызга эле оор, жашоонун өзү оор да. Анан эгер ошол эки жашоону дүйнө жүзүндө, мисалы үчүн Кыргызстанда эле 35 миңден ашуун өзгөчө бала бар. 35 миң биз жалгыз эмеспиз да. Демек алар жашап атса, бардык кишилер жашай алат. Анан ошондой учурларда бир аз өзгөчө энелер балдар менен болот да. Энелер башка энелер менен сүйлөшүш керек. Көбүрөөк эме кылыш керек. Да бир нерсе бар да, кээде өзгөчө энелер менен сүйлөшкөндө кечке эле баягы эле ошо диагноз, анан тамактануу, анализ, анан тияка барыш керек, бияка барыш керек, бул логопед жакшы экен, тиги дефектолог жакшы, ушундай эле сүйлөшө беребиз да. Ошондуктан мен ойлойм, дагы башка ошо өзгөчө энелер гана эмес, ооба, алар жашоонун кайсы бир бөлүгүн түзсө, өзгөчө хоббилер болуш керек. Анан сөзсүз түрдө өзгөчө эне өзгөчө эс алышы керек, баласынан тышкары да. Ошондуктан мындай няня жалдаппы, баланы бала бакчага бериппи, ошентип өзү эс алып, анан бир аз ресурс кылып, мындай топтоп, анан кайра мына баштадым депчи айрабыз керек да. Анткени ал нерсе өтө маанилүү. Мен ошол нерсени колдоном. Мисалы үчүн азыр кудай бурса бала бакча берсе жеңил болуп калат депчи. Анан күнүнө мисалы үчүн элементарно деп коелу, бир кофе ичем. Ошо кофе ичкандан жарым саат бул менин убактым болот да. Ошол убакта мен баламды ойлобойм, жөн эле мындай ошол моменте деп коет го, учурду кармап, кофе ичип, кайсы бир таттуу жейсиңерби же бир нерсе жейсиңерби, анан ошондо мынтип эч нерсени ойлобой өзүнчө эле эс алам да. Ооба. Эң сонун экен. Анан коомчулуктун сын пикирин, көз караштарын айтып калдыңыз. Эми бизди угуп жаткан угармандарда бар да, балким ошондой деп айтып жүргөн өзгөчө балдары бар энелерге ошондой сын пикирлерди айтып жүргөн угармандар бар болушу мүмкүн. Ошондой коомчулук эмнени Даун синдрому жөнүндө билишин каалайт элеңиз? Мен айтып кетишим керек, баарыбыз билебиз, Кудай баарыбызды, ар бир адамды Кудай жаратат депчи. Анан эгер ар бир адамды Кудай жаратат десе, аутизми барбы, Даун синдрому бар, аларды да Кудай жаратат. Ооба, аларда кайсы бир учурда мындай жаратылып атканда поломка гена же болбосо туура эмес бир нерсе болуп кетти, бирок ошолорду Кудай дүйнөгө алып келди. Кудайдын уруксатысыз бир дагы тал жерге түшпөйт да, бул тиги бир дагы тал жерге түшпөсө, анда демек ар бир адам анын кандай гана кемчилиги, кандай гана мындай диагнозу болобу, ал адам катары сыйга, сүйүүгө татыктуу. Анан ошондуктан өнүккөн коомдо же болбосо Кудай деген адамдарда ушундай дүйнөгө аярлуу же болбосо өтө мындай калктын аярлуу катмары деп коет го. Ошолор мындай айтканда өзгөчө үй бүлөлөр экен, мен негизи ошол түшүнүп калдым да. Анан ошо өзгөчө үй бүлөлөрдү мындай же болбосо адамдарды көтөрүп алуу же ошолорго кадимкидей мамиле кылуу, бул өнүккөн коомдун бир белгиси болуш керек да. Анткени сен алсыздарды көтөрүп атасың да. Мындай айтканда сен дениң сак, кадимкидей ойлоно аласың, критикалык ой жүгүртүң бар, сен кадимкидей эле 46 хромосомадагы акылдуу, бул дүйнөнүн күчтүү адамысың да. Бул жерде алсыз адамдар бар. Сен алсыз адамдарды сен кайра тепселебей, сен аларды көтөрүшүң керек да. Ошондо гана сенин адамгерчилигиң аябай бийик да. Ошондой эле Даун синдрому, ооба, алар кичине башкача болушат, бирок алар дагы эмне гана сүйлөй албасын, эмете албасын, бирок алар ушундай эле биздей болгон адамдар. Аларга колдоо жана жардам керек да.
биз ошол күчтүү болгон адамдардан жардам керек. Айтам, Даун синдромунан кыргыз коому коркпош керек. Ал дагы ар бир үй бүлөгө, ар бир адамга, кыргыз коомуна, негизи эле адамзатына булар белек, чоң белек да. Анан бул бата, белек, ошондуктан аларды биз сүйүп, колдоп, аларга кадимкидей адамдай мамиле кылсак гана алар дагы ушундай өнүгүшөт, аябай жакшы өнүгүшөт. Эң сонун анан кийин ошондой өзгөчө жакшы мамилеси менен, өзгөчө жакшы иши менен коомчулукта тааныбаган эле адамдын мамилеси эсиңизде калган учурлар барбы? Же колдоосу, же жардамы? Тааныбаганбы? Ооба. Тилекке каршы өзгөчө балдарды бала бакчага алышпайт көбүнчөсү. Анан баягы толтура бала бакчаларга барып, мен мындай мурда нейротиптүү балдардын ата энелери тандайсыңарбы мындай бала бакчаны? Бизде болсо алып койгулачы, эптеп алып койгулачы деген сыяктуу жалынабыз да. Анан бала бакчалардын айткандай каршы болгондордун эмеси, бизде компетенттүү адистер жок деп элечи. Анан мен айтам, бизге өзгөчө адистердин кереги жок. Алар мындай и так эле барышат өзүнчө реабилитациондук борборлорго. Бизге жоңгода 2-3 саат социализация болсун дейт, коом менен аралашсын, башка балдарды көрүп, анткени Даун синдром балдар тиги жөнөкөй мындай нормативдүү балдарды караганда аларды туурашат да. Анан ошону карабай эле кичине үйдө бала жок болуп атат депчи. Анан ошондо көп бала бакчалардын директорлору менен сүйлөштүм, көбүнчөсү каршы болушат да. Анан ошондо мага бир эжени таап калып, анан бардым. Барсам, ал айткан болчу, мурда бир да жолу мындай эме менен иштешкен эмесмин, бирок биз үчүн чоң сыймык болот, ошо Асландан биз көп нерсени үйрөнөбүз депчи. Мен үчүн бул чоң эме болду да, мындай. Кыргызстанда да ушундай чыгат депчи. Ушундай мугалимдер аз да болсо, аябай аз. Ошондой адамдар бар экенин көрүп, анан дедим да. Анан жаңы эле ошо баласынын ошондой синдром Дауну бар энелерге, ата энелерге кандай кеңеш берет элеңиз? Ошол нерсени билген. Жаңы жаңы билген. Мен айта турган нерсе, сен жалгыз эмессиң. Бул аябай популярдуу диагноз. Жана сен колдон келишинче башка ушундай балдар бар ата энелерди табыш керек. Ошоктон маалыматты алыш керек. Маалыматты сен канчалык көбүрөөк билсең, бирок туура маалымат болуш керек да. Туура маалыматты канчалык көбүрөөк билсең, ошончо коркпой баштайсың. Ошондой коомчулукка кошулса, коомчулук ошо эмеге башка ата энелерди тапканга аракет кыл. Мисалы үчүн бизде Кыргызстанда Сантайра бар. Тарабайма. Анан кийин кандай ресурстар же болбосо кандай жардамдар мындай өзгөчө жолдун башында абдан маанилүү ата энелер үчүн? Негизи ошол психологдун жардамы аябай керек болот го, бирок эгер психолог бар эле психологко бара албайт, ошондуктан жана айтып өткөндөй эле ушул башынан өткөн эне менен туура жардам бере алган үй бүлө менен сүйлөшсө аябай жакшы болот. Жана айлана чөйрөсү дагы туура эме кылыш керек да, мындай колдоо көрсөтүш керек. Эгер адам ишенген болсо, албетте сыйынып Кудайга кайрылыш керек. Ал да өзүнчө Кудайдан сооронуу келет дегендейчи. Болбосо адамдардан, бирок ошол туура адамдар издеп таап, издеп таап. Анан дагы башында айта кеттиңиз, чындап эле мындай кабыл албай жаткан бир учурдан өтөт мындай ата энелер депчи. Анан кийин ошондой учурда эгерде көбүрөөк кармалып калса, кабыл ала албайчы ошол диагнозду, анда андай ата энелерге кандай эскертүү же кеңеш берет элеңиз? Биздин учур жана айтып өттүм го бардык нерсени. Анан кээ бир коомчулукта ошо Сантайрага барып калабыз, анан деги эле көп эле Даун синдрому бар ата энелер менен сүйлөшөбүз да. Анан 4 жаш, 5 жашка чейин кабыл албаган ата энелер бар. Кабыл албоо дегенде эмне? Кабыл албоо дегенде сен ошо балким балаңды сүйөсүң, бирок диагнозду кабыл албайсың да. Бирок кабыл албаганда сен балаңа бир аз жардам бере албай каласың. Анткени сен кабыл алганда сен ошо балаңды потенциалына жараша жардам бересиң да. Сен мисалы үчүн ал кайсы бир нерсени кыла албай атса, сен аны нейротиптүү бала менен салыштырбайсың. Анткени анын өз жолу бар, өнүгүү жолу. Сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ал 2 эсе, 3 эсе кээде эме жайыраак өнүгөт да. Анан кабыл албаганда кээ бир ата энелер ошол баласы жөнүндө айтып беришпейт. Көбүнчөсүнүн туугандары билишпейт. Анан
кандай баягы эле элемне дейт да, кандай кабыл алышат элемдейдечи. Бирок сен ошончолук баланы канчалык кечирээк кабыл албай улам кабыл алуу процессин артка жылдыра берсең өзүңө эле оор да. Силер кабыл алсаңар ошондо жашооңор да жеңилдейт да. Өзгөчө ошондой балдарга, өзгөчө өнүгүүнү талап кылган балдарды тарбиялоодо ата-энелер кандай каталарды кетирип алат жана балдарга карата? Анан кийин кандай кылыш керек деп сиз кеңеш берет элеңиз? Мисалы, кайсы бир нерселерди кылбаш керек деген сымал, же болбосо бул нерсени убагында кылыш керек деген сымал. Бардык эле балдар сыяктуу эртек бийлигишүү өзгөчө балдарга да тиешелүү. Эртек бийлигишүү дегенде эми баягы 3 жаштан кийинgeç эмес, 7-10 жашка чейин бардык потенциалын ачканга аракет кылышыбыз керек. Өзгөчө балдардын да ар кандай диагноздору бар да, мисалы үчүн аутизм, өзүнчө ЗПР, өзүнчө Даун синдрому болгондо биздики физикалык жактан көп ЛФК, массаж деме ал балага карата айтыш керек да, анткени андан айтуудан да кандай кооптоносуң да. Анан баланы баягы тили чыгыш үчүн көптөгөн үйлөтүүчү, артикуляциялык нерселерди кылышыбыз керек. Ошол эле учурда Даун синдром балдарды, мисалы үчүн аутизми бар балдарга колдонулган методдорду, ыкмаларды аларга колдонбош керек. Ошону да билишибиз керек. Ошондуктан ар бир эле ыкмалар иштей бербейт дегендейчи. Анан өзгөчө система керек, дисциплина, баягы эле бир нерсени кечке кайталай берүү аябай маанилүү. Жана баягы көбүнчөсү Даун синдромунда төрөлгөндө эле диагнозун билебиз, бирок баягы кабыл алуу процессин, депрессияга түшөбүз, ойлонобуз, анан өзүбүз баягы балабызды өнүктүрмөк түгүл өзүбүз кечке мынтип депрессияда болуп атып, өзүбүзгө жардам көп керек болот да, убакыт бир аз өтүп кетет. Ал нерсе да бар. Ал үчүн ата-энелерди мындай сындоодо болбойт да. Ооба, дароо эле даяр да болуп кала албайт. Дароо да даяр болбойт. Анан ошондуктан эң башкысы жана ата-эне дароо синдромдагы болдубу, билдиби диагнозун, дароо ошондой коомчулук тапсын. Сандай мисалы үчүн Google'дан жазса эле чыгат да бардык нерсе, Instagram'дан жазса азыр бардык нерсе бар. Дароо жазсын, анан ар бир ата-эне эле мындай билсе эле ошол коомчулукка же WhatsApp группада бар, ошого кошушат, анан эмне маалыматты билсе ошонун баарын бөлүшүшөт да. Анан ошондуктан эң башкысы сүйүү, таттууларды бербеш керек, башка балдар сыяктуу эле. Тамагын жакшылап, анан ден соолугун негизи текшертип туруш керек. Ар бир жарым жылда деп коелу. Чоң рахмат. Анан кийин биздин да отуруубуз аягына келип баратат. Мен акыркы суроо мындай болот эле. Жыйынтыктап жатып, бүгүнкү уктуруубузду менин балам деп туруп сиз улантып, ошентип жыйынтыктасаңыз. Менин балам өзгөчө керемет, өзгөчө мотуракай, өзгөчө сүйүктүү жана сүйүлгөн, жана бул жашоодогу сонун белек, чоң бата Кудайдан берилген, жана ал өзүнүн турган турпаты жаратылган менен бул дүйнөнү өзгөртөт. Өзүн мисалы үчүн ал төрөлгөндөн кийин эле бизди өзгөрттү. Ошондуктан ал өзгөртүүнү улантат жана өзүнүн жашоосунда аябай бактылуу жана татыктуу болуп өтөт деп ишенем. Чоң рахмат, сиз аябай баалуу убактыңызды бөлүп, эң сонун кылып түшүндүрүп, коомчулукка жакшы кылып өзүңүздүн тажрыйбаңызды бөлүшүп бергениңиз үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Ардактуу достор, ушуну менен биздин бүгүнкү уктуруубуз аягына келип жетти. Кайрадан кийинки аптада амандашканча бар болуңуздар, саламатта калыңыздар.